эң чоң жакшы иш-чаранын ачылышы аземдин алдында турабыз. Баткен районунун Зарташ айылында аялыне аял тынчтык тиреги кичи долбоору боюнча кийим тигүү цехи жана кайра иштетүү цехинин салтанаттуу ачылуу азем өткөрүлдү. Бул тигүү жана кайра иштетүү цехи Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү. Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарбасы боюнча уюму Роза Отунбаеванын Демилгеси коомдук фонду жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму тарабынан ишке ашырылган. Аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында тандалган чакан гранттык демилгелерден бири. Жаңы кызмат орну түзүлүп аткан ошол жакшы ишкананын тигүү цехинин Марипова Гүлнара эжеке жетектеген тигүү цехинин жана калдыктарды кайра иштетип, аны ошондой аткутка чыгарбастан обойлорду жасап чыгара турган башка өлкөдөгү керектелүүчү нерсени жасай турган бир экинчи дагы кайра иштетүүчү цехинин ачылыш аземине келип отурабыз. Ак жолдай болсун. Ак жолдай болуп 90 жыл 100 жыл кызмат этесиң дейт. Долбоордун негизинде жалпысынан 25 кыз келиндер кыска мөөнөттүү окуудан өтүшкөн. Учурда 10га жакын жумушчу орундары түзүлгөн. Электик айымдар алыска барбай, үй бүлөсүнүн жанында иштеп жатканына ыраазы. 15 күндөн бери иштеп атабыз, аябай жакшы иштеп атабыз. Анан биз негизи айыл өкмөт тарабынан жардам окутуулар болгон. Тигүүчүлүк боюнча ошолдо 2 ай окудук. Биз мындан мурда тигишти дагы, бычты да билбейт болчубуз. Азыр эми жакшы бычканды дагы үйрөндүк, тиккенди дагы үйрөнүп, азыр өзүнчө иштеп атабыз. Андан тышкары дагы мурда четке сыртка чыгып иштеп келгенге бизде шартыбыз жок болчу. Азыр болсо балдарыбызды да, жаныбызды да алып иштеп атабыз. Аябай жакшы. Тигүү цехи жана кайра иштетүү цехинин түптөлүшү, иштөө багыттары, аялдарды өнүктүрүү жана колдоо боюнча коюлган пландар менен долбоор жетекчиси тааныштырды. Бул кийим бучуучу станок 10 сантиметрге чейинки калыңдыктагы материалдарды быча алат. Муну менен биз ушул 5 6 канча адамыбыз болсо ошолордун баардыгын крой менен камсыз кыла алабыз. Анан келечекте планыбыз дагы бар. Кошуна айылдагы тигүү цехтерин дагы үйдө ачып аткан, баягы үйдө иштейм деген келиндерди дагы ушул крой менен камсыз кылсак деген оюбуз бар. 5 тигүү машинасын алдык. Анын бирөөсү 5 жүптүү оверлок, экинчиси 4 жүптүү оверлок. Булардан биз бул машинкаларда иштей турган келиндерди Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы аркылуу окутуудан өткөрүп, баягы кийим тиккендерди машинада туура тигишти үйрөтүп, анан мына ишке 5-өсүн кабыл алдык. Мындан тышкары дагы биз оюбузда, келечекте планыбызда бар. Эгерде биз ошол ишибизди өркүндөтүп кетсек, баягы үйдө турган келиндер убактысынын ыңгайына жараша экиси менен иштейби, ошондой пландарыбыз болуп атат да. Себеби бизде дагы 20 келинибиз окуудан өткөн. Өзгөчө турмуш тиричилик таштандыларын өрттөбөстөн аны иргеп жана кайра иштетүүгө берүү менен кездемелерден кыркылган калдыктарын кайра иштетүү үчүн суюк обой чыгаруучу цехти түзүүгө зарыл болгон жабдуулар орнотулган. Кайра иштетүү цехинин имараты долбоор жетекчисинин өздүк каражатынын эсебинен үй бүлөсүнүн жардамында курулган. Ананда ойлонуп атабыз, мүмкүн будан баягындай полдорду жылуулай турган бир нерсе чыгарса болобу деп ушуна изденип атабыз да. Баткен облусунун аймагында аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында жалпысынан 62 долбоор ишке ашкан. Учурда 300гө жакын кыз келиндер жумуш менен камсыздалган. Бул долбоордун алкагында биз 62 долбоорду колдоп келип атабыз. Ар кандай иш-чаралар болуп, жана ишканалар ачылып атат. Жалпысынан айтканда биз күнөсканаларды ачтык. Ошондой эле аялдарды колдоо борборлору, андан кийин тигүү цехи, кондитер цехтерин ачылып атат. Бүгүн биз ошол тигүү цехинин ачылышында жана суюк обойлордун цехинде ачылышында турабыз. Бул долбоордун негизги максаты аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Аталган долбоор климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу багытында жергиликтүү тургундардын маалымдуулугун жогорулатуу, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну колго алуу максатын көздөйт. Фарида Обайдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.